И сейчас очень важно. Азыр аябай маанилүү маселе, маанилүү нерсе. Тагыраак айтканда шариаттын эрежелерин карайбыз. Исламдагы укук фикх маселесинин бар эмес, албетте негизгилерин сөз кылабыз. Ал кавайдул фикхия деп аталат. Башкача айтканда ислам юриспруденциясынын эрежелери. Ислами укук жаатында көптөгөн эрежелер бар. Ар кыл кырдаалдарда мына ушул ислами укук фикх эрежелери колдонулат. Тагыраак айтканда ал фикх эрежелери момун мусулмандардын диний маселелеринде, ошондой эле жашоо тиричиликтеги дүнүйө иштеринде керектелет. Как и в религиозных вопросах, а также в современных, бытовых, да, в мирских. При этом соблюдается как бы баланс. Ошол эле кезде ислами эрежелер менен ырайымдуулуктун ортосундагы баланс сакталат. Ортолукту карманган аша чабуучулуктан алыс бир ортоктук кармалат. Биздин заманда ал эрежелер ислам талаптары менен учурдун маселелерин жөндөөгө, глобализациянын дорунда тез өзгөрүп турган шарттарга ыңгайлашууга көмөкчү болот. Быстро изменяется в эпоху вот как раз глобализация же. Поэтому больше всех науку. Барда мурда ислами фикх илимин хавадул фикхияны биздин ханафи мазхабтын өкүлдөрү өнүктүргөн. Нашей ханафитской правовой школы. Ну, я так скажу, просто как для ознакомления, это... Таныштыруу иретинде силерге тек айтайын. Абу Зейд Дабус деген алым көз караштын калыптануусу Тасиюсун Навр деген аталыштагы китеп жазган. Ал китепте 86га жакын ислами фикх эрежелери камтылган. Ошондой эле Ибн Наджима деген алым салыштыруу жана төпкелдирүү, арабчасы Ашбаху ва Назайр деп аталат. Анда түшүнүктүү болсун үчүн так ошол эрежелердин өзүнөн баштасак. Чтобы было ясно. Правило номер 1. Его стоит запомнить. Номер 1 эреже, аны эсте сактап калуу керек. Ал хадистерге, сүннөткө негизделген эреже. Ал-умур би мақасидуах деп аталат. Башкача айтканда, инсандын бүт иштери, амал аракеттери анын ыхлас ниетине, кылган максатына байланыштуу. Мунун мааниси кандай? Инсандын ниети маанилүү. Кылып аткан аракеттер эмес, анын көкүрөгүндөгү, жүрөгүндөгү ниети маанилүү. Бул эреже намазга дагы тийиштүү. Ниетиңиз болбосо, намазыңыз кабыл болбойт. Же болбосо, соода мамилелеринде, алакаларында кандайдыр бир келишимдерди түзүп кол койсоңуз, кандай гана иштерде болсун, эң негизгиси ниет жана максат чоң мааниге ээ. Намерение, цель. То есть намерение определяет ваши действия. Башкача айтканда, ниетиңиз кыймыл аракетиңизди аныктайт. Заманбап учурдун түшүнүгү менен айтсак кандай? Бүт иштер ниетке байланыштуу деген эреже айрыкча кандайдыр бир келишим, контракттарды түзгөндө, же бир соода иштерин макулдашканда, же керез мурас калтырганда пайдасы тиет. Себеби алдыда непадам күтүлбөстүктөр болсо, тараптардын ниеттери адилет чечим чыгарууда маанилүү ролду ээлейт. Бул эреже конкреттүү хадистин негизинде пайда болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям акыйкатта инсандын иш-аракеттери анын ниетине карап бааланат деген. Ким Аллахтын ыраазылыгы үчүн Меккеден Мадинага хижрат кылып көчсө, ал аракети Аллах үчүн жасалган кадам деп бааланат. А ким дүнүйө кызыкчылыгын көздөп, мисалы үйлөнүү үчүн же соода кылуу ниетинде көчкөн болсо, анын көчүүсү ошол баштапкы ниетине жараша эле бааланат. Бул Имам Аль-Бухари жана Муслимдин хадистер жыйнагындагы хадис. Бул хадис ар бир инсандын иши канчалык деңгээлде жүрөгүнөн ыхлас кылганына, түп максатына карап өлчөнөрүн көрсөтүп турат. Эгерде ниет таза болсо, ошол иш Аллах субханаху ва тааlanын ыраазылыгын табайын деген ниетте жасалса, Аллах тааланын сыйлыгы насип этилет. Намерение чистое, и оно направлено на благо ради Аллаха субханаху ва тааля. Же мисалы кадыреселе бир амал аракеттерди алсак, бирөөгө жардам берүү, кандайдыр жумушту же билим алууну Аллахтын ыраазылыгын көздөп жасалган болсо, Аллах үчүн деп ниеттелген болсо, ошол иш-аракеттердин, жумуштун же окуунун өзү Аллаха болгон ибадат деп саналат. Довольство Всевышнего Аллаха, то оно станет как бы актом поклонения.
даже если вы просто учитесь. Давайте вот сейчас рассмотрим это правило на конкретных примерах. Келгиле эми ошол эрежелерди конкреттүү бир мисалдардын алкагында карап көрөлү. Ал эрежелерди жашоодо кантип пайдалануунун маанисин мыкты түшүнүү үчүн мисал келтирейин. Биринчи мисал эл көрсүн деген ниеттеги окулган намаз. Мисалы кайсы бир адам башка бирөөлөрдүн көзүнчө намаз окуса, мени намаз окуйт экен деп айтсын, мени мактасын деген ойдо. Сыртынан диндар таква болуп көрүнүү максатында окушу мүмкүн. Сырттан тиктеген адам кадимкидей намаз окуп атат деп ойлойсуң. Мактагың келет. Бирок ошол намаз окуп аткан инсандын ниети намазга бурулбастан, Аллахтын ыраазылыгын көздөбөй эле адамдардын көңүлүн бургузсам деген ою болушу мүмкүн. Мынчы болсо, ошол инсан намаздагы айткан сөздөрү үчүн, жасаган кыймылдары үчүн сооп алмак турсун, ошол эки жүздүүлүгү үчүн өзүнө күнөө жаза үйүп алышы мүмкүн. Себеби ниети чын жүрөктөн эмес, Аллах ыраазылыгы үчүн эмес, бирөөлөр көрсүн деп намаз окуп атпайбы? Ради других людей, не ради Аллаха, да? Ну или, допустим, помощь людям с искренними намерениями. Же мисалы адамдарга чын дилден жардам берүүнү алсак, мисалы инсан муктаж болгон кошунасына жардам берсе, мейли каржы жагынанбы, же бир жумушун кылышып күчүн арнап жардам береби, Аллах көрүп турат деп кылса, аны эл мени жакшы киши экен деп айтсын деген ниетте эмес, кошунанын акысын берүү максатта жардамын аябаса бул жакшы. Мисалы шайлоолор болорго жакын элге көрүнүү үчүн калп эле чуркамыш этпей, адамдар жасалган жакшы иштердин түпкү ниетин билбей калган чакта дагы Аллах баары бир аны көрөт, акыретте ошол иштер бааланат. Же мисалы үй бүлөнү адал мээнет менен киреше таап багуу. Ар бир инсан негизи биз баарыбыз эле үй бүлөнү баксак деп мээнет кылабыз да. Бир караганда бала чаканы адал ырыскы менен иштеп акча таап багуу кадыресе күнүмдүк милдеттей туюлушу мүмкүн. Бирок эгер жаш жигит жаңы үйлөнүп, үй бүлөсүнүн Аллахтын ыраазылыгын табуу үчүн мээнеттенип киреше тапса, үйдүн камкорчусу катары, коргоочусу катары эмгектенсе, анда үй бүлөсүн багууга карата анын иши, түйшүгү, аракети Аллаха ибадат болуп эсептелет. Ошонус үчүн ал Аллах субханаху ва тааlanын сооп сыйлыгына ээ болот. Же мисалы, коомго кызмат кылайын деген ниетте алынган билим, илим. Маселен, студент өзүнүн коомуна, өзүнүн өлкөсүнө же өз динине пайда келтирсем экен деп ниеттенсе, адамдарга кызмат кылуу аркылуу Аллахтын ыраазылыгына ээ болоюн деген таза ою бар болгон болсо, Аллах ыраазылык үчүн билим алып бүт мусулмандарга, ошол мусулмандар жашаган өлкөгө пайда алып келейин деген болсо, анда ошол студенттин окуган окуулары дагы, билими дагы Аллахтын астында чоң мааниге ээ. Даже процесс обучения тоже становится значимым, да? То есть в отличие от этого, если он учится, допустим, ради только статуса. А эгер ал бир мансапка ээ болсом деп, же дипломго, күбөлүккө ээ болсом деген ниетте окуса, мындайча айтканда эптеп окугандай түр көрсөтүп эле билим алган болсо, демек ниетине жараша үлүшүн алат. Аллахтын соонан кур калуусу мүмкүн. Же руханий тазалануу үчүн болгон орозо кармоо. Мисалы, киши орозо тутту дейли. Орозо кармоо бүт мусулмандарга парз негизи. Эгер анын ниетинде руханий жактан тазаланайын, иманымды күчөтөйүн деп орозону Аллахтын ыраазылыгын көздөп кармаган болсо, Аллахтын мага буйругу, ал буйрукка баш ийүүм керек деп тутса, ал орозосу үчүн сыйлыкка ээ болот. Эгерде те башынан эле орозону эл көрсүнгө кармап, адамдар орозо тутат экен деп айсын деген сөздөрү угуу үчүн гана кармаса, орозосу кабыл болбойт. Пост не принимается. Но, конечно, пост это единственный из видов поклонения, где... Бирок орозо деген эки максат ниет менен тутса боло турган жападан жалгыз ибадат. Орозо тутканда эң биринчи Аллахтын ыраазылыгы үчүн деген ниетте, экинчиден ден соолукту чыңдоо максаты менен кармаш керек. Буга далил болчу хадис дагы бар. Тагыраак айтканда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям орозо туткула жана ден соолуңарды чыңдагыла деген. Демек, күнөөлөрдөн оолак болуш үчүн шариаттын эрежелерин, нормалары сакталат. Эгерде инсан элдер сөз кылат экен деп коркуп күнөө кылбастан эмес,
Аллах карап турат деген ниетте күнөө иштерге жоло болсо, анда анын күнөөдөн алыс жүрүшүнүн өзү эле ибадат болуп саналат. Является уже актом поклонения и приближения к Всевышнему. Аны Аллахка жакындатат ошол ибадаты. Мисалы, бирөөнүн буюмун, мүлкүн ээси көрсө кармалып калам деген ойдо эмес, Аллах субханаху ва тааладан коркуп ошентсе, демек ниеттин ыкластуу экенин тастыктайт. Бүт иштер ниетке байланыштуу деген эреженин урунттуу бир жагдайларын айтып коюуну туура көрүп турам. Биринчи кезекте чын жүрөктүүлүк, кандайдыр бир жакшы сооптуу иш аракеттер жеке гана Аллахтын ыраазылыгы үчүн жасалган болсо, ал ибадат катары эсептелинет. Экинчиси ниеттин бааланышы. Мисалы, эки башка киши бир эле иш аракетти жасап, бирок ниеттери ар бөлөк болушу мүмкүн. Демек аларга Аллахтан болчу сооп, сыйлык дагы ар түркүн болот. Үчүнчүсү, күндөлүк иштерди ибадатка айландыруу. Эгерде жакшы туура ниет, ыхлас болсо, күнүмдүк боло жүрчү иш кылуу, тамактануу, атүгүл уктап эс алуу, булардын баары сооп, сыйлык алып келиши мүмкүн кишиге. Они могут стать источником награды. То есть поэтому хадис учит нас. Демек, хадиске ылайык биз такай өз ниет, ыхластарыбызды туура болуп атабы жокпу текшерип турушубуз керек. Жүрөктөгү ниетке көңүл бөлүп, ар бир кылган жакшы иш аракеттерди Аллахтын гана ыраазылыгын көздөп жана анын ырайымына жакындоо үчүн жасоого тырышуу керек. Мисалы, кайсы бир киши Аллах ыраазылыгын көздөп эмес, шайлоо астында элдин доошун алуу максатында мечит курган болсо, анда ал Аллах субханаху ва тааlanын сыйлык соогуна ээ болбойт. Ал гана турсун, ошол киши жазага татышы мүмкүн. Анткени ал адам мечитти Аллах ыраазылыгын көздөп курбастан, дүйнөлүк жеке кызыкчылык үчүн, депутат болуш үчүн, мансапка жетиш үчүн куруп атпайбы? Мындай кылуу күнөө. Ошон үчүн бу жерден кандай эреже келип чыгат? Жакшы ыхлас ниет кылынган күнөөнү актай албайт. Не оправдывают совершение греха. То есть у кого-то есть благая цель, да? Ну, построить там. Мисалы, кайсы бир инсандын медресеге жардам берейин же медресе курам деген жакшы ниети бар дейли. Аллахтын ыраазылыгы үчүн курайын деп жакшы ниети бар деп коелу. Бирок негизгиси ошол жакшы ишти баштоого кантип келүү бул орчунду. Маселен, инсан баңгизат соодасы менен алектенсе, анан ошодон түшкөн кирешенин кайсы бир бөлүгүн медресенин курулушуна берген болсо, бул чоң күнөө. Ал иш сооп иш катары кабыл алынбайт. Ошондой баңгизат ишмердигинен түшкөн акчаны медресе курулушуна берген тараптагы, акчаны алган тараптагы күнөөкөр болуп саналат. Анткени баңгизат алкогол саткандан, коррупциядан түшкөн жана башка ушул сыяктуу арамдан түшкөн акча менен мечит, медресе курууга болбойт. Арамдан түшкөн акча менен кандайдыр бир сооптуу иш кылам деген болбогон нерсе. Анткени сооп иш кылуу дагы ошого барчу жолдор жана максат, ниет маанилүү. Мындайча айтканда, исламда максаттар ага коротулган каражаттарды актап жактай албайт. Биздин динде максат дагы ага барчу жолдордогу каражаттардын кандай экени дагы маанилүү. Анан калса ошентип арам жолдор менен медресе, мечит курам деген Аллахтын астында чоң күнөө кылгандыкка жатат. Шариаттагы мындай эрежелердин өзгөчөлүгү ушунда. Ал эрежелер момун мусулмандарга багытталган жана биздин көөдөнүбүздөгү көрүнбөс рухубузга, рухий ааламыбызга, дүнүйөбүзгө тиешелүү. Анткени ниет, ыхлас инсандын жүрөгүндө пайда болот. Эч бир киши биздин жүрөгүбүздө кандай ниет жатканын Аллах субханаху ва тааладан бөлөк эч ким аны көрө албайт. Анткени исламдын өзгөчөлүгү инсан өлгөндөн кийин кылган иш амалдарына жараша сооп, сыйлык же жазага татыйт. Имам Шафи рахматуллаху алейхи айткан, бардык иш амал аракеттер ниетке байланыштуу деген хадистен ушундай эрежеден улам түз жолдон адашуучу, зулум, күнөөкөр кыяматта Аллахтын астына барганда эч бир шылтоону, себепти айта алышпайт деген. Эч ким Аллах субханаху ва тааlanын астына барганда кылган жаман күнөө иштер үчүн эптеп бир шылтоо тап кутулуп кете албайт. Шансы, мүмкүнчүлүгү да болбойт. Башкача айтканда, шариаттагы ушул сыяктуу эрежелерден улам кыйтырлык кылып, эптеп бир ыгынтап кутулуп кетем дегендерде, кылмыштын кылмыш экенин билип туруп жасагандарда сурак күнү эч бир шанс болбойт.
Исламда эки башка ниет ыхлас менен ибадат кылуу кабыл кылынбайт. Арабча ал ташрикун ния деп аталат. Башкача айтканда ширк ниет. Болгону эреженин орозого тиешеси жок. Мен айтып өттүм аны. Орозо кармоодо инсан Аллах ыраазылыгы үчүн жана ден соолук чың болуш үчүн деген максатты көздөсө болот. Дагы бир мисалды айтайын. Маселен, намаз окууга болгон ниет. Намаз окуу ниети бир гана Аллах субханаху ва тааланын ыраазылыгы үчүн кылынышы керек. Садака жана зекет дагы ошону эле бүт сооптуу иштердин жасалышы дагы ушул сыңар. Андан тышкары башкаларды кечире билүү, айланадагыларга жардам кылуу, ушулардын бүт баары Аллах үчүн жасалууга тийиш. Анткени Аллах субханаху ва таала өзүнөн башка дагы бир нерсенин урматы, көөнү үчүн кылынган ширк ниетти кабыл кылбайт. Ошондуктан кандай иште, аракетте болбосун, ага карата ниет кылынганда бир гана Аллахтын ыраазылыгын гана көздөш керек. Намаз окуурдун алдын ниет кылынганда Аллахтын буйругун аткаруу ниетинде жана ошондой эле кезде физикалык көнүгүү да кылыш үчүн ушул намазды окуганы жатам деген ниетти кошо кылган болбойт. Эми ооба, намаздагы кыймылдар дененин чың болушуна себепчи болот албетте. Бирок намазды баштарда мына мен йога сыяктуу физикалык көнүгүүнү баштайм деген ниет болбого тийиш. Физическое упражнение заменять йогу, да, так сказать, это нельзя делать. Исключением, конечно, как я говорил, является только Рамадан. Эки ниетти көздөгөн ибадат бир гана орозо деп мен айтып кеттим. Анткени буга карата хадис далил бар. Тагы ушул сыяктуу эле эки ниетти көздөгөн ибадат бул ажылык зыярат. Башкача айтканда Меккеге ажылык зыяратка баратып, жол катар инсан өзүнө өзү тамак азык табыш үчүн соода ишин кошо жасоого уруксат этилген. Аллах субханаху ва таала бизге исламды берерин берип, аны чектен ашырып жибербестен, оор, татаал кылбастан жеңил кылып койду. Это сделал ее умеренной, чтобы не было трудностей, сложностей, да? Или, допустим, убийство без намерения. Мисалы, өлтүрүү ниетте жок, бирок өлтүрүп алган башка, шалакылык менен өлтүрүү башка. Шалакылык дагы бул күнөө. Этияттык кылбай өлтүрүп алуу болуп атпайбы? Андай учурда сөзсүз түрдө дия төлөө керек. Арабча дия деген бизче кишини шалакылык кылып өлтүрүп алган чакта айып төлөө деген маанини билдирет. За то, что человек, вы являлись причиной смерти другого человека, да? То есть, например, ну, в автомобильной аварии. Мисалы, автокырсыкты алсак, өтүүгө мүмкүн эмес болгон жерден чыга калган жүргүнчүнү анандагы кап-караңгыда уна айдап бараткан киши уруп кетти дейли. Эми албетте мындайда кишини көрүү кыйын да караңгыда. Уруп кеттүү кокустугу чоң. Ошон үчүн адамдын ичиндеги ниети Аллах субханаху ва тааладан бөлөк эч ким билбейт. Ислам дининде күнөөсүздүк презумпциясы дегендей түшүнүк бар. Арабча барату вимма деп коет. Инсандын күнөөлүү экенине, кылмыш кылганына анык күбө, далил, накталай жүйө болмоюнча же инсан өзү күнөөсүн моюнга алмайынча эч ким аны күнөөлүү дегенге акысы жок. Эч ким. Себеби адамдын жүрөгүндөгү ниетин кандай болгонун бир гана Аллах билет. Же маселен көргөзмөлөр болот го. Жакындабагыла, колуңар менен кармабагыла деген эстикертүүлөргө карабай, көргөзмөгө келүүчүлөрдүн бири витринаны капыстан сындырып алды дейли. Себеп ал колу менен витринага тийди. Мындай учурда эми ал адам аны сындыруу ниети жок болсо дагы витринаны калыбына келтирип төлөп бериши керек. Эмне үчүн? Себеби колуңар менен кармабагыла деген эскертүү жазылып турганда. Киши шалакылык менен көңүл койбостон, маани бербестен витринаны капыстан сындырып алды кармап. Эгерде сатуучу эскертүү жазбастан көргөзмөгө келген адам витринаны кокус сындырып алса, анда күнөө сатуучунун өз мойнунда болот. Бул келген келүүчүнүн эмес, көргөзмөдөгү сатуучунун шалакылыгы. Же мисалы бир момун мусулман Аллах ыраазылыгы үчүн жакшы сооп иш кылуу ниети бар деп коелу. Кайсы бир негиздүү себептерден улам ошол ниет кылган ишин аткара албай калды. Билип койгула, ниеттинин тазалыгы, ак ниеттүүлүгү үчүн андай кишиге белгилүү бир сооптор жазылат. Же тетирисинче, кайсы бир адамдын жаман күнөө иш кылуу ниети пайда болду дагы, бирок кайра ал оюнан ниетинен кайтып күнөө иш жасабай турган болду. Мындай учурда ага күнөө иш амал китебинде жазылбайт. Но он этого не сделал, не пошел, передумал. То в этом случае ему грех не засчитывается. Шарияттагы мындай эрежеде биз Аллах субханаху ва тааланын ырайымын, мээримин
көрүп турабыз. Жакшы сооп иш кылмак болуп, бирок анысы ишке ашпай калса ага сооптор жазылат экен да. Киши жаман күнөө иш кылмакчы болуп кайра ал ниетинен кайтса, ага күнөө жазылбай атпайбы? Тагыраак айтканда, Аллах субханаху тааля бизге оңолсун, түздөлсүн деп биринчи кезекте ниетин, максатын түздөсүн деген шанс, мүмкүндүк берип атат. Чтобы мы исправились, чтобы мы исправили в первую очередь свои намерения и цели. Урматтуу туугандар, бул видео интернет аламында канча убакыт турбасын, аны канчалаган адамдар көргөн сайын ушул видеонун чыгышына себеп болгон, аны каржылагандар үзгүлтүксүз соопко ээ болушат. Биздин YouTube каналдын жамааты өзүбүздүн катталуучуларыбызга Аллахтын динин ушинтип кыргызчага которуп элге жеткизген сооптуу иштерге бирге катышууга чакырып, садака жарыяларды чогуу жасашууга үндөйт. Бул сыяктуу видеолордон түшкөн каржы башка тилдерден көз майды коротуп которгон, аны аудиолоштуруп окуган, видеолоштуруп иреттештирип мээнеттенген жамааттын иши үчүн ыйгарылат. Аллах кимге кааласа соопту көбөйтүп берет. Чындыгында Аллах баарын камтуучу, билүүчү.